Кечеден бери социалдык тармактарда Баткендеги чек арадан чыккан жаңжал туурасындагы видеолор тарап жатат. Ал видеолордон айыл эли көчө бойлой бала чакасын көтөрүп качып бара жаткандарын көрүүгө болот. Ал эми телефондук тасмага тартып жаткан жаран адамдарга карата ок атылып жатканын айтып, кимдир бирөөлөрдөн жардам сураган. Адамга тийдиби? Адамга тийдиби? Адам аттı. Atışıda da. Direkt 5-6 ega tüydi. Тийдиби? Түшүп келе бардыңар. Самаркандек актатып барын түшүп келе. Жаңыак. Лейлек барын түшүп келе. Маалыматтарга ылайык 13 март күнү саат 15:30 чамасында Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Ага Аксай тамдык жолунун курулушуна тажик тарап нааразычылык билдиргендиги себеп болгон. Жергиликтүүлөрдүн маалыматында Кыргызстандан 50дөй, тажик тараптан 70 тургун келип, бири-бирине таш ыргыткан. Ошол жерде чыккан чырды эки өлкөнүн чек арачылары келип токтотушкан. Бул азыр 3 күндөн бери биз жолду кеңейтип салып аткан болчубуз да. Бирок бүгүн саат 4:30 чамасында тажик Тожикон айылынын жарандары чыгып биздин жолду биз куруп аткан жолго чыгып тракторибизди кубалап чек арачыларга баш бербей, чек арачылардын машинасын талкалап ташбаранга алып. Ал эми болуп өткөн окуя туурасында мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчи орун басары Абдыкерим Алиев буларга токтолду. Аксай тамдык жолун тазалоо, куруу максатында бизде атайын техникалар иштеп жатканда бул Варык анклавынын жергиликтүү калкы чыгып туруп, буну таш атуулар менен токтотууга мажбур кылышкан. Эки тарапта ошондо таш ыргытуулар менен аябай агрессивдүү түрдө таш ыргытып бири-бирине ошондо ызы чуу болгондо чек арачылар бирдикте Тажикстан мамлекетинин чек арачылары менен бирдикте ортого чыгып буну аракет кылдык токтотушка. Андан кийин эле экинчи чыр-чатак башталып кетти. Ал жердеги чыр-чатак бул менен эле токтоп калган эмес. Ак-Татыр айыл округуна караган Ош-Баткен-Испана жолундагы кесилишкен көчөнү тажик тургундары менен аскерлери тосуп алышкан. Буга байланыштуу кырдаал дагы да урчуп, натыйжада үй-жай, мал короо автоунаалар тажик тарабынан өрттөлгөн. Жаңжалда Кыргызстандын бир жараны октон жарадар болуп, ооруканага жеткирилген. Ал эми тажик тараптан дагы үйлөр өрттөнүп, оор жаракат алгандар болгон. Ал тургай 43 жаштагы адамдын каза болгондугу айтылууда. Ушу тапта чек арадагы Көкташ айылында жана Орто Оз айылында жолдо ондогон адамдар топтолуп турат. Жүздөй автоунаа тажик аймак аркылуу өткөн жолдон өтө албай жатат. Чек ара жана милиция абалды көзөмөлдөп, кайтарууга алууда. Ал эми Баткен чек ара отрядынын жеке курамы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Учурда эки мамлекеттин бийлик өкүлдөрү жана күч кызматтары Баткен Лейлек жана Исфара Борук жолдорун ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Бүгүнкү күндө кырдаал, ал жерде катуу ызы чуу жок. Эки эл өз тарабында турушат. Азыркы күндө Баткен областынын бүт жетекчилери, ошо менен бирге күч органдар структуранын жетекчилери, Сагдий областындагы губернаторлору, күч структуранын жетекчилери бүгүн азыркы учурда сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде кырдаалды жолго салуу боюнча аракет кылышып жатат. Ал эми Ички иштер министринин маалыматына караганда, окуя атайын бир чагымчыл күчтөр тарабынан жүргүзүлүшү да мүмкүн. Мындан улам жеринде тергөө, териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жаңы кодекстер боюнча түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кылмыш иши козголуп, бирдиктүү реестрге катталды. Ар кандай болушу мен айта албайм да. Азыр сөзсүз түрдө эки элдин сиз туура суроо бердиңиз. Эки элдин ортосунда дагы ар кандай чагымчы булар дагы мындай да болушу мүмкүн. Мен жокко чыгара албайм азыркы учурда. Ошондуктан мен ойлойм азыркы учурда тиешелүү бардык органдар, улуттук коопсуздук комитети дагы ошол жерде жетекчилиги иштеп жатат областтык. Мен ойлойм алар биргеликте жакын арада бул бардыгы айкын болот деген ойдомун. Баткендеги чыңалган кырдаалга байланыштуу бүгүн парламент чукул түрдө чек ара жана башка тиешелүү кызмат өкүлдөрүн чакыртып, маалыматын угушту. Бирок жыйын жабык жүргүзүлүп, журналисттер киргизилген жок. Жалпы жыйындан чыккан эл өкүлдөрү учурда Баткендеги кырдаал турукташканы менен абал курч бойдон калууда. Ошол себептен эки тарап бир пикирге келип, сүйлөшүү жолу менен гана чечилүүгө тийиштешет. И для этого нужно, во-первых, нам, нашим, ответственным государственным руководителям на должном уровне выполнять свои работы, создавать инфраструктуры, создавать условия, чтобы наши граждане не нуждались в элементарных вещах. То есть это доступ к социальным условиям. Это школы, сады, больницы, рабочие места, дороги, вода, чистая вода. Вот такие вопросы. И народ оттуда уезжать не будет. Это раз. И в целом, вопрос требует такого тщательного, очень осторожного подхода.
Ал эми депутат Жыргалбек Турускулов бул окуяга байланыштуу өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарымдуу өкүлүнүн ишине нааразы. Эки эл ортосундагы түшүнбөстүк түштөн кийинки саат 2 чамасында башталып отурат. Бирок ага эмнегедир облус башчысы түнкү саат 11-де барган. Бул жерде анын эң биринчи милдети болуп, топтолгон эл менен өз убагында жолугуп, абалдык курчутпоого жол бербеши керек эле дейт. Мунусуга мейли дейли. Өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчиси да бүгүн гана кыймылдап отурганы өтө өкүнүчтүү дейт эл өкүлү. Өкмөттүн өкүлү, губернатор менин маалыматым боюнча бүгүнкү күндө өзүнүн жумушуна Кызылкия шаарынан барат экен да. Кызылкия шаары менен Баткенге 200 километр. Ошо барып келип иштейт экен деп маалымат келип атат да. Жагдай жаралгандан кийин негизинде мына чек аралар боюнча биздин вице-премьерибиз Разаков буга жоопту да. Бул дагы бүгүн учуп кетти. Чек ара кызматкери бүгүн учуп кетти. Шу жагдайга дегенде өтө өкүндүрүп таң калыштуу болуп атам. Алар деген ушундай кырдаал, оңой эмес кырдаал жаралганда сөзсүз түрдө биринчи вице-премьер дагы кечөө кетиш керек болчу. Чек ара кызматкеринин жетекчиси да кечөө кетип, бул кырдаалды жөнгө салыш керек болчу. Бүгүн мына маалыматты уктук, тилекке каршы бүгүн дагы кырдаал оор экен. Буга чейинки чырчыккан айылдардагы жаңжалдардын баары дал ошол эки өлкө ортосундагы чек ара аймактарынын такталбагандыгынан улам келип чыгууда. Бул боюнча жергиликтүү бийлик, аткаруу бийлигине бир канча жолу кайрылып, чек арадагы аймактарды тезинен тактоосун сунуштап келишет. Бирок өкмөттүн кайдыгер мамилесинен улам баткендиктер уруш талаштарга душар болуп келишүүдө. Мыйзамда чек арага жакын жашаган айылдарга мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилип, муктаждык шарттары түзүлүүгө тийиш деп жазылганы менен иш жүзүндө андай эмес. Бирок буга карабастан мамлекеттин бүтүндүгү үчүн четте туруп, мекенди коргоп келаткан жарандарыбызга рахмат айтууга тийишбиз дейт. Кечөө биз дагы ушул чалып сүйлөшүп аттык. Ошол анклавда жашагандардан айтып атышты, 10 солдат жүрөт деп. 10 солдаттын колунан эмне келет ошол жерде? Үйдө өрттөштү деди, бирөөнү атышты деди, ошончо деле 10 солдат жүрөт дейт. Ошондуктан ал жерге дислокация, бир аскер казармасы 1000 деген 2000, 1000, 2000, 3000ге чейин солдат күнү түнү дайым болсо казармада, ошондо анан ошол жерде жашаганда эл өзүнүн коопсуздугун сезет. 2-3 миң солдат дайым кайтарып турса, ошондо башка чет элдик жарандар дагы биздин жарандардын укугун буза албайт, чатак чыкпайт. Ошол 2-3 миң солдат ар дайым коопсуздукту карап турат. Баткендеги курчуп бараткан абалды жөнгө салуу үчүн эки өлкөнүн президенттери да телефон аркылуу сүйлөшкөнү кабарланды. Анда мамлекет башчылары учурдагы кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча талкуулап, жанаша жайгашкан эки кошуна өлкөнүн тынчтыгы баарынан маанилүү. Келечекте Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары ортосунда мындай жагымсыз кырдаал жаралбайт деген пикирге келишкен. Жолдар Бузумов, Чыңгыз Айбашев, Next TV күндүн темасы үчүн.